Өтө ырайымдуу жана мээримдүү Алланын аты менен баштайбыз. Ассалому алейкум. Урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бул сиздер көрүп жаткан таанышуу каналы Келечекке кадам. Келечекке кадам демекчи каналыбыздын атын ушундай кылып койдук. Келечекке кадам коелу. Чоң максаттарды коелу деп. Мындан ары бизди Instagram'дан, YouTube'дан, TikTok'тон ушундай деп издесеңиздер, иншалла чыгабыз. Анда эмесе бүгүнкү айтар сөзүбүздү баштайлы. Таанышууда кыйналып атканыбыз, үйлөнө албай жаткандыгыбыз, көп тоскоолдуктардын болуп аткандыгынын себептерин биздин оюбузча айтып коелу. Ушундай себептерден болуп атат го дейм да. Өзүбүздү эң төмөнкү катарга кошуп, ачык айта албай, кызылып, жакшы жагыбызды көргөзө албай, жүрөктөгү коркоктук, кайдыгерлик, балким бой көтөрүүчүлүк, жүрөктөгү уялуу, тартынуу, ушунун баардыгы ушу таанышууга тоскоолдугун берип атат да. Мына ошондон кутулушубуз керек да. Аллага таянып туруп, Алладан сураш керек да. Эң биринчи Аллага кайрылыш керек. 5 убакыт намаздачы. Нафил намаздарда, мына орозо келатат, орозодо, саарлыкта, соордо, ушул мезгилдерде дубалар сөзсүз түрдө кабыл болору айтылган да. Анан парз намаздан кийин ошого даярдык көрүшүбүз керек да, дуба кылганга. Көптөгөн карыз намаздарыбыз бар, ошолорду окуш керек, иншалла. Ушундай туугандар, азыр светти көргүзүп коелучу. Үй бүлө куруш үчүн даярдыктар керек да, мырзалар үчүн дагы, айымдар үчүн дагы. Айымдар болгону психологиялык жактан ойлонуп коюш керек. Мага кандай күйөө керек, кандай суроолорду беришим керек, айылга жашап кете аламбы, ал айылга баргандан кийин мал жаны болсо, ошол малына жардам берип, чөп салып, сугарып, керек болсо кайтарышып, уй саашып кете аламбы деген суроолорду бериш керек да. Бактылуулукту Алла Таала динге койгон. Эгерде имандуу болсо, ошол сиз менен таанышып аткан адам адептүү болсо, же мүнөзү жакшы болсо, анда болду. Акылдуу болсо, анда болду. Анда аны колдон чыгарбай, жакшылап сүйлөшүүнү улантыш керек да. Акылына да караш керек. Акылдуу адам ал имандуу болот. Имандуу адам ал акылдуу да болот. Анан иманын кантип биз байкайбыз? Анын мүнөзүнөн байкайбыз да. Анын эмесинен, адебинен байкайбыз. Имандуу да, адеп да болот да. Мүнөзү да жакшы болот. Мүнөзү өзгөрбөй турган нерсе да. Мүнөз тура бере турган нерсе. Мүнөзү жакшы болсо, анда болду. Мүнөзү жакшысына карап тандасаңыз, сиз анда уттуңуз, урматтуу айымдар. Мындай материалдык нерселер бүгүн бар, эртең жок боло турган нерсе да. Эгерде материалдык байлыкка карап, сиз турмушка чыга ала турган болсоңуз, ал материалдык байлыктын деле кызыгы кетет да бир күнү. Андан чоң нерсени каалай баштайсыз. Напси деген ушундай да, адам напси тойбойт. Анан ал байлык бир күнү жок болуп кетсе, сиз дагы жок болуп кетишиңиз мүмкүн да. Кошо кетишиңиз мүмкүн. Төркүнүңүзгө, башка жактарга өзүнчө кетип калышыңыз мүмкүн да. Ошон үчүн сиз эң ириде жүрөгүңүздү угуңуз да, жүрөгүңүз менен кеңешиңиз. Бул Алла Таала бактылуулукту иманга койбоду беле, динге койбоду беле, диндар адам болсо кандай болот эле жашоомдо, таза адам болсо кандай болот эле деп ошолорду сураңыз да, Алладан сураңыз. Анан мырзалар болсо кандай даярдык көрүш керек? Эң биринчи кезекте иманын оңдош керек. Аллага кайрылууларды жасаш керек 5 убакыт намазда. Орозодо, оозду бекитип атканда, ооз ачып атканда, намаз окуп атканда баардык учурда Аллага түздөн түз сурап туруш керек. О Алла, мага имандуу жубай бер, имандуу кыз бер, имандуу аял бер, имандуу жар бер. Мүнөзү жакшы кылып бер мага. Мага чырайлуу жар бер.
деп каалашынча сураш керек да. Мага сулуу аял бер деп Кудайдан каалашынча сурасаңыз болот. Иншалла Алла Таала өзү тууралап сизге берет да керектүүсүн. Алла Таала билүүчү зат да. Алла Таала берешен зат. Алла Таала суранганды жакшы көрөт да. Суранбаган пендесин ал жаман көрөт. Ошон үчүн дуа кылсак, каалаган жакшы эле ой болсо, ошонун баардыгын сурасак болот. Кааласаңыз экинчи аял деле сурасаңыз болот Кудайдан. Бул динге деле каршы келбейт да. Өз алынча. Алла Таала бере берет. Ал экинчи аял сизге зыян береби, пайда береби, Алла Таала билет. Балким анын ордуна башка нерсе берет, сизге ден соолук берет. Ошон үчүн каалаган нерсени сураш керек да. Иншалла. Бардык нерсенин кожоюну бул Алла Таала. Алла Тааланын өзү гана. Ошондуктан айымдар колдон келишинче эртелеп бул жака жазгыла. Мына Инстаграмдын баракчасын өзгөртүп койдук. Келечекке кадам деп издеңиздер. Ошол жака анкетаңыз менен кайрыласыздар. Аты жөнүңөрдү, аты жөнүңөрдү жазбай деле койсоңор болот да. Эң негизгиси жашыңарды жазгыла. Жашаган жериңерди, туулган жериңерди, иштеген жумушуңарды же хоббиңерди жазгыла. 5 убак намазга көз карашыңызды, мусулман экендигиңизди далилдеп, мисалы үчүн ушундай нерселерди айткыла, жазгыла да. Аракет кылуу керек. Кыз киши да аракет кылуу керек да, сөзсүз түрдөчү. Баардыгын эле мырзага коюп койсок, бир күнү мажбурий түрдө кандай мырза болсо дагы ошого чыгууга туура келип калат да. Кыйналгандан, жан кыйналгандан. Ошондуктан эртерээк ойлонолу, туугандар. Мисалы үчүн азыр 20 жашта болсоңуз, сизге туура эле да 25 жашка чейин турмушка чыгып кетишиңиз керек. Ошого чейин 23 жаштабы, 24 жаштасызбы айтор. Кандай мырза туура келди, ошо менен жакшылап сүйлөшүп, жарашып, мүнөзү жакшы болсо, намазы болсо, таза болсо жүрөгү, сүйлөгөн сөзү ордунда болсо, акыл эстүү болсо, адептүү болсо, булардын баардыгы имандан кабар берет да. Аны менен таанышып, андан ары чечкиндүү кадамдарга барыш керек да. Мырза балким айта албай жаткандыр да сизгечи, мага турмушка чык деген. Сиз деле биринчи айтсаңыз болот да. Анын эч бир уятı жок. Күрөшүш керек бактылуулук үчүнчү. Айтар сөз бүгүн таластык 34 жаштагы мырза жөнүндө жарыя кылып коелу. Эми үстүртөдөн аты жөнүн айтпай. Бул мырза турмуш баштай эле экен, үй бүлө кура эле экен. Ушул Кара Буура районунан болот экен, 5 убак намазы бар экен. Мурда турмушка чыга элек кыздар болсо абдан жакшы болот дейт. Ибадаттуу болсо абдан жакшы болот дейт, намазы болсо. Жок дегенде намазга ниетиңиз бар болсун да, бул мырза менен таанышкыңыз келсе. Анан дагы эмнелерди айтты. Өзүнүн мүнөзү мындай оор басырыктуу экен да. Россияга барып келипти жаңы эле. Мына ушул мырзанын дарегин номерин алыш үчүн биздин келечекке кадам деп Инстаграмдан жазып, же ушул жерге деле комментарий аркылуу сурооңузду берсеңиз болот. Ошол мырза жөнүндө сурап. Изденүү керек, издегенге Алла Таала сөзсүз түрдө берет. Мына азыр технологиянын өнүккөн заманы, онлайндын өнүккөн заманы, колубузда жүргөн телефонго жөн эле айына 600 сом единица салып жүрө бербей, ошону соопчулук үчүн, бактыбыз үчүн пайдаланыш керек да. Жөн эле баягы оюн зоок үчүн, көңүл ачуу үчүн гана колдонуп жүрбөстөн, музыкаларды угуп, кинолорду көрүп жүрө бербестен, ушуну инструмент катары колдонуш керек телефондучу. Бул бай адамдардын адаты ошол болот да. Бул Инстаграмды, WhatsApp'ты, TikTok'ту, YouTube'ту буларды өнүгүшү үчүн инструмент катары, шайман катары колдонот да. Биз дагы ошолордой болуп колдонушубуз керек бул социалдык тармактычы. Жөн эле баягы адамдардын башка видеолорун көрүп отургандан, ар кандай видеодон бизге пайда жок да. Пайда болушу мүмкүн эгер пайдалуу видеолорду көрсөңүз, Чубак ажынын баяндарын көрсөңүз, Максат ажынын баяндарын көрсөңүз, башка психологдордун кеңештерин уксаңыз, сабактарын уксаңыз, бул деген адамга дем күч берет, дух берет да. Бул деген акыл берет, илим берет бул телефончу. Анан плюс ушул жакты дагы колдонолу.
Ал бул телефон менен 7 областтан издесек болот да. Муну колдоно албай атканыбыздын себеби эмнеде? Телефондо анткени ишеним жок да. Телефонду, интернетти жаман көргөзүп койгонбуз да. Ортодо мындай фильтрлеп турган адам жок да. Мындай жаман адамдарды, зынакор адамдарды, уятсыз адамдарды бияка кирбей, ошондой адамдар менен тааныштырбай, кыздарды жакшы имандуу балдарды тандап бул жерден. Анан ибадаттууга ибадаттууну тааныштырып, жакшы бир адамдарды башын кошконго бул телефонду колдонсок болот да, сөзсүз түрдө. Ушу YouTube'ду, ушул Instagram'ды ушуну колдонуп баштайлы туугандар. Колдонбосок болбойт. Кеч үйлөнүүнүн кесепети жөнүндө айтып коелу кыскача. Кеч турмушка чыгуунун эң биринчи убакыттан уттурат экенбиз да. Жаш өтүп кетет экен. Жаш өтүп кеткенден кийин бизди кыздар карабай калат экен да. Айымдарды болсо мырзалар карабай калат экен. Ал айымдарды мындай, эгер сиз 40 жашка чыгып калсаңыз, сизди 50 жаштагы мырзалар карайт да. Эгерде 30га чыгып калсаңыз, анда 40 жаштагы мырзалар кызыгат сизгечи. 40 жаштагы мырзаларга сиз кызыкпайсыз да. Сиз кызыгасыз бир 42, 43, 45ке чейин ашып кетсе. Ал мырзалар болсо сизди карабай калат да. Кой, бул өзүм эле теңдүү болуп калыптыр, жашы улуу болуп калыптыр деп, алар мырзалар жаштарын издейт экенбиз да. Ошентип бул жерде издөдө мындай карама каршылык болуп калат, тандоодочу бири-бирине туура келбей калат. Кеч турмушка чыксаңыз, бала төрөө мүмкүнчүлүгү аз болот да, ден соолук начарлап кетет да. Кой, мен бир деле эптеп төрөсөм ошого ыраазымын деп каласыз да, араң жүрөсүз, араң сүйлөйсүз да өзүңүз ошого. Ден соолугуңуз, иммунитет абдан төмөндөп кетет экен. Үйлөнбөй жүргөндө психологиялык жактан адам өзүн жеп коет, чөгүп кетет. Адамдын айлана чөйрөнүн сизге берген суроосу эмне үйлөнбөй жүрөсүң, эмне турмушка чыкпай жүрөсүң деген суроолорду сизди жеп коет да, сизди ойлондуруп коет, сизди капа кылып коет, сизди стресске салып коет да. Мына ошондойлордон качышыбыз керек да. Качыш үчүн эң биринчи ушу 20 жаштан баштап ойлоно баштаңыз, урматтуу айымдар. Мырзалар дагы ошондой 20 жаштан баштап ойлоно башташ керек да. Кантип адал акча табып өз жаныбызды багууну ойлонушубуз керек да. Кантип адамдар менен мамиле түзгөндү үйрөнүшүбүз керек. 20 жаштан баштап болду. Оюн зоок дагы керек, бирок аз өлчөмдө эс алуу үчүн гана да, ал деле. Тилибизди оңдойлу, сөзүбүздү оңдойлу, ибадатыбызды оңдойлу, Аллага жакындайлы, жүрөгүбүздү таза кылалы. Турмушка чыгууну ойлонгула, урматтуу айымдар. Ата-энелерибиз бул мезгилдерде карып калат да. Биз 40ка чыкканда ата-энебиз бир 70ке таяп калат, 60ка таяп калат. Ал мезгилде ата-энеден тараптан да поддержка аз болуп калат да, колдоо аз болуп калат. Ошондуктан колдон келишинче тезирээк аракет кылалы. Өтө уялып, кечип калган болсоңуз, же жаш болсоңуз, айтор кандай акыбалда бойдок болсоңуз, биздин Instagram каналга жазгыла, келечекке кадам деп издегиле. Биз сиздерди тандап алабыз, бирок чалган эле, жазган эле мырзаларды тааныштыра бербеш керек экен. Тандоодон өткөрөбүз да, сөзсүз түрдө. Суроолорду беребиз, планыңызды угабыз, иштеген жумушуңуз барбы жокпу аны билебиз. Айымдар сөзсүз түрдө бере турган суроо ушул болот да. Каякта иштейт экен деген суроону берет. Анан каякта жашайт экен деген суроону берет. Анан билимиңизди сурайт, жер тамыңызды, үйүңүздү сурайт, жана башка да. Ошондойлор сөзсүз түрдө материалдык жактан базалар болуш керек да, сөзсүз түрдө. Урматтуу мырзалар, сиздерге тиешелүү да бүгүнкү видео. Жүрөктөн эле айтууну туура деп чечтим. Анткени жүрөк сүйлөйт, бирок тилден чыгат да. Бүгүнкү видеонун темасы ушундай болду. Ошон үчүн аракет кылалы, туугандар. Сиздерди терең урматтоо менен Максат Бейшеев. Ассаламу алейкум.